Мына президентибиздин алдыбызга койгон тапшырмаларын, негизги маселелерин биз чечип атабыз. Мамлекетибиздеги уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөштү күчөтүшүбүз керек эле, күчөттүк, жыйынтыгын берди. Бүгүнкү күндө мамлекетибизде эч кандай жанагы бандиттик топтор жок. Уюшуп алышып, бандиттик кылып, баягы ишкерлерди тоноп, же болсо бирөөнү коркутуп үркүткөн эч ким жок. Андайлар болсо, аларды дагы жоопко тартабыз. Ушул тарабынан биз тартипти орноттук. Эми негизги жумушубуз, урматтуу кызматкерлер, биз 25-26 жылдын ичинде Кыргыз мамлекетиндеги коррупцияны тыйышыбыз керек. Жок кылышыбыз керек. Коррупция бул эң негизги биздин душманыбыз болуш керек. Коррупция болгон жерде өнүгүү жок. Коррупция болгон жерде мамлекеттин түзүлүштүн бекемдиги жок болот. А коррупция кимдердин арасында? Мамлекеттик кызматкерлердин арасында. Ошондон ушул багытта жумушуңарды күчөткүлөгүн. Кудай буйрса 1 январь 2025 жылдан баштап коррупцияга күрөшүү боюнча мыйзамдарыбыз катаалданат. Ошол мыйзамдардын негизинде коррупцияга аягосуз күрөш жарыялап, кимде ким мамлекетке кыянатчылык кылса, барын жоопко тартышыбыз керек. Айтып деп түшүндүрүп келатабыз 3-4 жылдан бери, бирок токтобогондор бар. Мына маган азыр эле дала иштетишти, мына буквально 15 мүнөт алдын. Мына Бишкекте азыр бир министрдин помощнигин кармады. Канча дагы 100 000 акчага жумушка орноштурам деп бирөөдөн взятка алып аткан жеринен. Бул коррупция, бул коррупция. Эмал эмне болот? Эмал түрмөгө барат. Ушундайларга багыттыңарды алгыла. Баткен облусунда ушул мамлекеттик кызматта иштегендердин бардыгынын жумуштарын карап, текшерип, мыйзамдуулугун карап, эгерде коррупциялык схемаларды түзгөн болсо, алар жоопко тартылат. Мына азыр өзүңүздөр жакшы билесиздер, биз мамлекетибиздеги налоговый жагынан, мына налогду топтоо, ошолор тарабынан даярдалган, уюшулган чоң кылмыштуу схеманы, коррупциялык схеманы аныктап чыктык. Мындай нерсе мамлекетибизде боло элек болчу. Ошол налоговыйдын эң башчысы, директору баш болуп алып туруп, өзүнүн орун басарлары менен, кийинки адамдары менен кошулуп, элди кыйнап, элдин базардан налог топтоп, жөнөкөй адамдардан налог топтоп, жөнөкөй ишкерлерди кыйнап, налог төлөйсүн деп кыйнап олтурушуп, а бирок өздөрү болсо эң чоң коррупциялык схеманы түзүшкөн. Мына ошону аныктап чыгып, азыр бүгүнкү күндө республикалык налоговый инспекциянын башчысы камакта, анын 2 орун басары камакта, колунда иштеген бир 5-6 чоң кызматкерлер камакта. Мындан кийин да ушундай болот. Мен ушу бүгүнкү сиздерден пайдаланып айтып коеюн, бардык мамлекеттик кызматкерлерге кайрылып, айрыкча министрлер, мамлекеттик кызматта иштегендер, облустун жетекчилери, райондун жетекчилери, облустук мамлекеттик ишканалардын жетекчилери, эгерде мамлекетке кыянатчылык кылсаңыздар, ар бириңиздер жоопко тартыласыздар. Бир дагы адамды мыйзамды бузган, кыянатчылык кылган мамлекетке бир дагы адамды эч ким токтотуп сактап кала албайт. Мыйзамдын алдында баары бирдей болот. Мына ошол мыйзамды так аныктап аткартыш силердин колуңарда. Урматтуу кызматкерлер, силерге ишенип отурабыз. Анын үчүн өзүңөр таза болушуңар керек. Өзүңөр эл алдында дагы, мына семьяңардын алдында дагы, кызматкерлер бири-бириңердин алдыңарда дагы башыңды көтөрүп, түз карап, түз айтып, таза болушуң керек. Мына ошондо гана жыйынтык болот. Бирок ошол эле мезгилде дагы бир жол силерге айтып коеюн. Бирөөнү атайлап, артынан түшүп, атайлап, дайырдап, кылмышты кылдыртып, же болбосо бирөөнү ушул подстава кылып туруп, кармап келип ушул мына результатка дей турган болсоңор, өзүңөр дагы жооп бересиңер. Андай кылбагыла. Адамдын убалы жаман. Адамды күнөөсүз адамды күнөөгө тартканды биз жоюшубуз керек. Такыр биздин арабызда болбош керек. Биз сиздер менен кошо жаңылып калууга, ошибка кетиргенге акыбыз жок. Адамдын өмүрү, тагдыры
анын жашоо тиричилиги мына силердин алдыңарда турат. Бир жакшынга жашап аткан адамды алып барып подстава кылып, камап, үй бүлөлүн зарлатып, бала чакасын зарлатып, кыйналтып, ушундай ситуацияга түшүрбөшүңөр керек. Анан карагылагын. Ошол эле кызматкерлердин үйү кандай, жашаган жашоосу кандай, минген машинеси кандай, кылган бизнеси кандай, ошону карагыла. Кээ бирде ушундай болуп калат. Байкош мамлекеттик чиновникти ушу подстава кылгандар сразу эле көрүнүп калат да. Ал байкош өзү эптеп эле бир үйдө жашайт. Машинасы деле жок, ашыкча дүйнөсү деле жок. Бирок ушул кылмыш кылды деп алып келип камап калган учурлар болуп калат. Ушундайлар болбосун. Урматтуу кызматкерлер, сиздерге кайрылып атамын. Силерге ишенип ушуну айтып атамын. Демек ишеничти актайсыздар деген ойдомун. Ошондуктан бизге алдыбызга койгон мамлекетибиздин башчысы, Кыргыз мамлекетинин куралдуу күчтөрүнүн башкы кол башчысы, урматтуу президентибиз Садыр Кожоевдун алдыбызга койгон тапшырмаларын так даана, мыйзамдын чегинде аткарганга баарыңарга талап этемин. Ушуну аткарыңыздар. Рахмат баарыңыздарга.